Өлкөнүн желегин желбиретип, намысын эл аралык аренада коргоо чынында болуп көрбөгөндөй сыймык. Мындай футболчуларды борбордук аянткадагы үйлүп сүрөп, президенттер баш болуп алкыш айтып тосуп алып жүрөбүз. Туура кыргыз футболу эл аралык аренада алдыга чыга албай келет. Бирок эмне гана болбосун, Кыргызстандын формасын кийип, Кыргызстандын намысы үчүн колунан келишинче ойноп жаткан футболчулар биз үчүн баатырлар. Кыргызстанда дагы футбол таланттары көп эле. Кыргыз футболундагы кыйын абалга карабай өсүп чыккан футболчулар жетиштүү. Алардын басымдуу бөлүгү Кыргыз курамасы үчүн оюн талаасында жан үрөп жүрүшөт. Башка өлкөдө жашаса дагы Кыргызстанда төрөлгөм деп ар дайым алыстан ат арытып келип, курамада ойноп кайра кетип жаткан Виктор Майер, Кай Мерк, Эдгар Бернхард сынды оюнчулар бар. Бирок муну менен катар эле ити чөп жеп турганда көп суранычтарга карабай Кыргызстандын улуттук курама командасына ойнодон баш тарткан футболчулар жок эмес. Кээ бирлери ошол бойдон кыргыз футболуна жылы айрымдары күчү кетип, күүдөн тайганда кайра Кыргызстандын курамасында ойноону көздөп жатышкандыгы белгилүү. Кээ бирине бир убактагыдай футболду жакшы ойной албай калганы себеп болсо, айрымдарына саясий окуялар таасир этүүдө. Сиздерге Кыргызстандын футбол курамасын чаңган оюнчулардын бештигин сунуштайбыз. Алгач саясий себептерден улам Кыргызстанга келген футболчулар тууралуу кеп козгосок. Биринчиси 36 жаштагы Россиян Арсенал Тула клубунун оюнчусу Антон Каченков. Ал 1987-жылы Бишкек шаарында, же болбосо мурдагы Фрунзе шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал Бишкек шаарында футбол менен алектенип баштап, 2004-жылы Москвага кеткен. Россиянын Локомотив, Ростов сыяктуу алдыңкы командаларында ойноп жүрүп, Кыргызстандын улуттук курама командасына чакырууларды 2022-жылдын күзүнө чейин четке кагып, Кыргызстандын улуттук курама командасына караганда Россиянын премьер-лигасына маанилүү экендигин интервьюларында баса белгилеп келген. Айта кетүүчү нерсе, Орус курамасына чакырылган эмес, болгону клубдагы оюндарына Кыргыз курамасы убакыт алып жолтоо болот деген. Учурда айрымдар анын Кыргызстандын улуттук курамасына келгенине кубанып турган учуру. Бирок футбол көрмандарынын баары эле Кыргызстанга таптакыр келгиси келбеген Антон Каченков эмне үчүн келди деген суроону узатса керек. Каченков орус жаран оюнча калса, эртеби кечпи Украинадагы согушка баруусу керек. Жандын таттуулугу аны Кыргыз курамасы үчүн убакыт табууга мажбурлады окшойт. Футбол ченеми менен 36 жаштагы Каченковду ветеран атасак болот. 40 жашка чейин кадимкидей ойной бергенде аны Буфон деш кыйын. Карьерасын жыйынтыктайын деп калган Каченков Кыргыз курамасына канчалык керек? Бул дагы суроо. Мүмкүн Кыргызстанды урматтаган, сүйгөн жаш дарбазачылардын такш алып даярдала бергени биз үчүн пайдалуу болуп жүрбөсүн. Экинчиси, Россия менен Украинанын ортосунда жаңжал башталгандан кийин Кыргызстанга кайтып келгендердин катарында 32 жаштагы Андрей Хрипков дагы бар. Ал учурунда Кыргызстандын өспүрүмдөр курама командасында ойногон. 2007-жылы чоң максаттар менен Кыргызстандан кетип, чоң футболдон өз ордун издеди. Бирок кезинде Кыргызстандын улуттук курама командасында ойноодон баш тартып келген. 2023-жылдын башында Бишкектин Дордой командасы менен келишим түзүп, клубдун басма сөз кызматына Кыргызстандын улуттук курама командасына ойногусу келерин билдирген. Ага дагы Андрей убакытты артка кайрганга болбойт, баары кечти деп айткым келет. Бирок мен жөнөкөй эле катардагы эле көрманмын. Дагы бир кызыктуу окуя Казакстанга байланыштуу. Бир убакта кыргызстандык футболчулардын ичинде казак курамында ойноону көздөгөндөр көбөйгөн. Азыр алар Кыргызстанга кайтып келди. Кимдер деп турасызбы? Анда улуулата баштайлы. Эмил Кенжесариев 2003-жылы 16 жашында Кантын Абдышата командасына кошулуп Кыргыз премьер-лигасында ойноп баштаган. 2 сезон өзүн мыкты көрсөткөн жаш футболчуну 2005-жылы 18 жашында Казакстандын Сесна командасы өз катарына кошот. Андан соң Астана, Актөбө сыяктуу алдыңкы командаларында ойноп жүрүп, Кенжесариев Казакстандын улуттук курамасында ойноону көздөйт. Кенжесариев коңшу өлкөнүн жарандыгын алганы менен 2005-жылы Кыргызстандын улуттук курама командасы үчүн жолдоштук 3 оюн өткөргөндүгү дароо Казакстанга ойноого тоскоолдук жаратып, ал ФИФАнын эрежеси боюнча бир нече жыл күтүп, андан кийин гана Казакстандын улуттук курама командасына ойномок. Бирок 2013-жылы баарыбыз үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Актөбө командасынан кыска өргө алып Алматыга барган футболчу шаардагы караоке клубтарынын биринде катуу сабап алып, ал окуядан кийин той үчүн эмес, өмүр үчүн күрөшүүгө аргасыз болду. Ошентип жаркын талант Кыргыз курамасы үчүн дагы, Казак курамасы үчүн дагы ойной албай калды. 4-2011 жылы Кант шаарынын Абдышата командасынын катарында таланттуу жаш дарбазачы пайда болуп, футбол сүйүүчүлөрдүн арасында Марсель Исламкулов жакын аралыкта Кыргызстандын улуттук курама командасында номер 1 дарбазачы болот деген кептер пайда болгон. Бирок келечектен көп үмүттөндүргөн дарбазачы 2012-жылдын соңунда Кыргыз футболу менен кош айтышып, 2013-жылы Казакстандын алдыңкы клубтарынын бири болгон Астана менен келишим түзөт. Кенжесариев сыяктуу эле Исламкулов дагы коңшу өлкөнүн улуттук курама командасында ойногусу келерин билдирген. Марсель 2017-жылы максатына жетип, Казакстандын улуттук курама командасына чакырып алган. Бирок атаандаштыктан улам 2 жыл өзүнүн дебютун күттү.
Ал эми 2019-жылдан тарта таптакыр чакырылбай калды. Жашынын өтүп баратканын сезген дарбазачы 2023-жылдын башында Кыргызстанга кайтып келди. Жана жок дегенде Кыргызстандын улуттук курама командасында ойнойм деген үмүтү болсо керек. Бирок жаш, таланттуу жана патриот Эржан Токотаев менен Султан Чомоев турганда Марсель Исламкулов Кыргызстандын курамасына керекпи? Бешинчиси Рауль Жалилов дагы Кыргыз курамасын чанып Казакстанга ашыккан футболчулардын бири. Учурда 29 жашта жана Бишкектин Алга клубунун оюнчусу. Ал 2011-жылы 17 жашында Нефтичиде, 2012-жылы Алгада бирден сезон өткөргөн соң жаш футболчуга 2013-жылы Казакстандан сунуш түшүп, ал Сункар командасы менен келишим түзүп, коңшу өлкөнүн жарандыгын алат. Анын атасы Закир Жалилов убагында Кыргызстандын улуттук курама командасынын дарбазасын коргоп келген. Бирок Рауль атасынын жолун жолдоодон баш тартып, Казакстандын жаштар курамасына чакырып алган. Дал ошол жылдары футболчу Кыргызстандын жаштар курамасына келүүдөн баш тартып, Казакстан менен Европада ойногусу келгендигин жар салган. Бирок убакыттын өтүшү менен Жалилов Европада ойнойм деген максаты жөн гана кыял экендигин байкап, 2022-жылы Кыргызстанга кайтууга аргасыз болду. Жана Алга менен кайрадан келишим түзүп, өткөн жылдан бери биздин чемпионатта ойноп жатат. Ал эми бул жылы Кыргызстандын улуттук курама командасына чакырып алды. Урматтуу Кыргыз футбол союзунун өкүлдөрү, Жалилов Кыргызстандын жаштар курама командасында ойноодон баш тартканда, Украинанын Динамо Киевинен келип жүргөн Ахлидин Исраилов, Кыргызстандын өспүрүмдөр, жаштар улуттук курама командасында ойногон Бахтияр Дүйшөбековдун чакырылбай калганына эмне дейбиз деген суроо узаткым келет. Аталган оюнчулар Жалиловдон начар ойнойт деп айтыш менин оюмча орунсуз.